1-июль Кыргыз Республикасында куткаруучулар күнү. Куткаруу кызматынын жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөнүнө туура 29 жыл толуп отурат. Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктар менен күрөшө турган мамлекеттик органды түзүү зарылчылыгынан улам Кыргыз өкмөтү 1991 жылдын 1-июлундагы номер 317 токтому менен Министрлер комитетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын милдеттерине табигый, техногендик кырсыктарга байланыштуу, кырсыктардын алдын алуу, сактануу жана жоюу, издөө, куткаруу жумуштарын жүргүзүү кирген. Аталган комиссиянын курамында ал кезде 7 гана кызматкер бар эле. 1992 жылы май айында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинде өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссиясынын биринчи төрагасы Ян Фишердин жетекчилиги менен кооптуу табигый кырсыктарга жана кубулуштарга байкоо жүргүзүү борбору ыкчам чара кошууну түзүлгөн. 2005 жылга чейин аталган комитет бир нече жолу өзгөрүп, алгач 1993 жылдын 27 майында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен комиссиясынын курамына жарандык коргонуу башкармалыгы өткөрүлүп берилет. 1996 жылы өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу боюнча министрлиги, 2005 жылы президентинин жарлыгы менен кайрадан өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп түзүлгөн. Жаратылыш кырсыктары өлкөнүн түштүк жергесинде басымдуулук кылгандыктан калкка жеринде жеткиликтүү жардам көрсөтүү, ыкчам аракеттерди көрүү, кечиктирилгис чараларды учурунда кабыл алуу үчүн министрлик Ош шаарына жайгаштырылган. Министрликтин курамына 100 жыл мурда түзүлгөн Тоо-Кен кырсыгынан куткаруу кызматын, өрткө каршы күрөшүү кызматын, Кыргыз гидромет кызматын, өзүнчө куткаруу аскер бөлүгүн камтыйт. Коркунучтуу табигый жана техногендик кырсыктарды жана кубулуштарды божомолдоо, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис иштерди уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иш-аракеттерин жасайт. Куткаруу кызматы түзүлгөн күндөн тартып, бүгүнкү күнгө чейин кызматкерлерибиз өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, калкты табигый жана техногендик апаттардан коргоо боюнча олуттуу жана масштабтуу маселелерди чечип келишүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарыхы өзүнүн ишине чын жүрөктөн кызмат кылуунун анык баатырлык, чыныгы эрдик, кайраттуулук, өз ишине жан дили менен берилгендик сыяктуу мисалдарга өтө бай келет. Биздин куткаруучулар нече ирет өздөрүнүн иш билгилигин, өз ишине тактыгын, тыкандыгын, ыкчамдуулугун жана чечкиндүүлүктөрүн далилдеп келишет. Бүгүнкү күндө өлкөнүн аймагында 14 миңден ашуун табигый кооптуу аймак бар. Алар жер көчкү, сел, суу ташкындары, жер титирөө, кар көчкү жана башка жаратылыш кырсыктары. Министрлик түзүлгөндөн кийин 1992 жылы алгачкы жолу Суусамыр өрөөнүндө өзгөчө кырдаалдардын табигый түрү жер титирөө катталган. Ушул иш-чаралардагы белгилөөдө бул жарандык коргонуу башкармаларынын иш-чаралары өтө чоң. Аскерлерди, аскерлик түзүмдүк аскерлик бөлүктөрдү билесиздер, кандай тартип менен устаттын негизинде ушул убакта атайын даярдык окууларды, машыгууларды калк менен бирге тартып, бул өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүү боюнча ушундай иш-чаралар бүт бардык деңгээлде, республикалык деңгээлде, областтык, райондук жана объекттик деңгээлдерде ушул иш-чаралар уюштурулуп бардыгы өткөрүлөт. Ушул иш-чаралардын бардыгын биз тиешелүү иш кагаздарын, пландарын, буйруктарын чыгарып, ошол убакта бул машыгуунун алкагында практикалык иш-чараларды өткөрөбүз. Ушуга окшогон жаратылыш кырсыктарынын кесепети жоюлгандан кийин мамлекеттик комиссия ар бир региондо куткаруучулар тобун ачууга чечим кабыл алган. 40-60 адамдан турган мобилдик топ кырсык катталган аймактарга барып, кесепетин жоюу иштерин аткара баштаган.
Кыргызстанда 2000ге жакын бийик тоолуу көлдөр бар. Анын ичинде 300ге жакыны жарылып кетүү коркунучунда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бийик тоодогу көлдөрдүн жарылып кетүү коркунучун изилдөө максатында тик учактын жардамы аркасында аэровизуалдык көзөмөлдөө жүргүзгөн. Жыйынтыгында көлөмүнөн ашып кетүү коркунучу бар делген көлдөрдү азайтуу максатында 2013-жылдан тартып сифондук ыкманы пайдалана баштады. Учурда аталган ыкма менен суунун көлөмүн азайтып, коркунучун жоюу иш-чаралары жүргүзүлүп келүүдө. Аскерлештирилген Тоо-Кен кырсыгынан куткаруу кызматы 1998 гана өзгөчө кырдаалдар министрлигине бирикти. Министрликтин карамагына бириткенден тарта Тоо-Кен куткаруу кызматында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштери күчөтүү, адамдарды куткаруу, өрт өчүрүү, шахтадагы жарылууларды жоюу сыяктуу так максаттар коюлган. Аны менен бирге материалдык техникалык базасы да чыңдалды. Атом энергиясын ар тараптан колдонуу 20-кылымдын орто ченинде өлкө аймагында уран кендерин өндүрүүдөн жана иштетүүдөн бир кыйла көлөмдөгү радиоактивдүү жана уулуу калдыктардын пайда болуусуна себеп болгон. Республиканын аймактарында Тоо-Кен өндүрүшүнүн уулуу жана радиоактивдүү калдыктары бар. Алардын ичинен 58-и калдык сактоочу жайы жана кен калдыгы министрликтин карамагында. Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбору 2002-жылдан тарта өзгөчө кырдаалдарды жоюу тармагында 4000ге жакын адисти даярдаган. Ыкчам куткаруу базасы Москва районунда Садовое айылында куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбор болуп түзүлгөн. Атайын мобилдик куткаруу кызматында оңго чукул ар тараптагы куткаруу багытынын ыкмалары окутулат. Борбор эл аралык стандарттагы куткаруучуларды даярдайт. Министрликтин республикалык өзүнчө куткаруу отряды Ош шаарында жайгашкан. Анда жарандык коргоо аймагындагы маселелерди чечүүдө жана окутуудагы атайын дайындалган негизи ыкчам тактикалык түзүм. Ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана токтотуу боюнча авариялык куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү милдеттерин аткарат. Бөлүктүн негизги тапшырмасы өзгөчө кырдаал учурунда элдерди коргоо, сактоо жана куткаруу иштерин жүргүзүү. Бишкек-Ош өлкөбүздүн стратегиялык унаа жолунда кыш мезгилинде кар көчкү түшүү коркунучу жогорулайт. Бул табигаттын терс таасиринин алдын алуу максатында кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү иш-аракеттерин тиешелүү министрликтер менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлиги ишке ашырып келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине өлкө аймагындагы коопсуздукту, калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелерин чечүү максатында кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалымат башкаруу системасы иш алып бара баштаган. Мамлекеттик нөөмөт диспетчердик 112 кызматы бирдиктүү маалыматтык башкаруу системасы төмөнкү негиздеги компоненттери болуп, кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлорун өнүктүрүү, калкты маалымдоо жана кабардандыруу боюнча жалпы мамлекеттик комплекстүү системасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин кызматтын орду аябай чоң деп эсептейм. Анткени ошол ар бир биздин жарандын өмүрүн сактап калыш бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Андан сырткары баягы коркунучтуу абалдар болот. Адамдарга ар кандай кеңештер керек болот, жардамдар керек болот. Ошол себептен бул адамдарга ошо 112 кызматынан тиешелүү кеңештер берилип, туура көрсөтмөлөрдү көрсөтүп, ошол толук кандуу ошол бардык коркунучтар жок кылганга чейин толук иш алып барышат.
Кырсыктар менен күрөшүүдө алдын ала берилген маалыматтар жогорку мааниге ээ. Министрликтин гидрометеорология агенттиги аба ырайынын узак мөөнөттөгү жана жакынкы убакытка аба ырайын божомолдоолорун айтса, өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо жана мониторинг департаменти кокустан болуп кетүүчү кырсыктарга чалгындоолорду жүргүзүп, министрликтин тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө кечиктирилгис иш-чараларды жүргүзүүсү боюнча сунуш берет. Бардыгы эле ошол мамлекеттин өнүгүшүнө, жарандардын кырсыктан улап болушуна ушу байкоо жүргүзүп, биз болгон маалыматтардын баардыгын тиешелүү министрликке, биринчи кезекте өзгөчө кырдаалдар министрлигине, унаа жана транспорт министрлигине, жол министрлигине, айыл чарба министрлигине жана башка тиешелүү жактарга бүт болгон маалыматтарды, ошондой эле элге шашылыш эскертүүлөрдү чыгарып, убагында берип турабыз. Биздин негизги мындай кыргыз гидрометинин суу ташкындарын алдын алуу боюнча ошол негизги түзүлгөнүн максаты, кармалып туруштун максаты ошол. Yine hava. Karap gel birinci. Dur, ne oldu? Yarın. Karap olasın. Nereye ver? Padava yeter. Yoldu. Gel. Koy otur. Yok. Суучулдар кызматы министрликтин алдындагы жаш кызматтардын бири. 2010-жылы түзүлгөн бул кызмат өзүнүн жогорку деңгээлдеги даярдыгын көрсөтө алган. 2012-жылдан тарта Чолпон Ата шаарында жарандык коргонуу эл аралык уюмуна кирген өлкөлөрдүн суучул куткаруучуларына сууда куткаруу адистерин даярдап келишет. Биздин балдардын баягы кесипкөйлүгү жогорулугуна байланыштуу алар баягы сестеп калышат да сууга түшкөндөн кийин. Биз акасы баягы биз жөн эле келбептирбиз. Бул жерде чыныгы баягы кесипкөй адистер экен деп баягы чочулап калышат. Ошондуктан алар келүүсү менен алар тажрыйбасын жогорулатып атышат да. Алар билбеген иштерди биз үйрөтөбүз. Биз билбеген кээ бир иштерди алардан да үйрөнөбүз. Кыргызстандагы өтө чоң мааниге ээ болуп, жарандык жана техногендик багыттагы бирден бир куткаруу кызматы бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Өлкөнүн тынчтыгына, коопсуздугуна күн түн дебей талыкпай эмгектенген эр азаматтар ар дайым эл кызматында. Андыктан эл саламаттыгы үчүн өз жанын аябай биринчилерден болуп сактоого, жардамга, коргоого бет алган куткаруучу эр жүрөк айымдар жана мырзаларды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ар дайым талыкпаган ак эмгегиңер элдин бактылуу жашоосуна багыт алсын. Бар болуңуздар, өзгөчө кырдаалдар адистери.